Ушул кече обул администрацияга барып кайрылганбыз ушул иш боюнча. Hem 6 aydan beri turabız şu yerde. Ошол токтомду мартка чейин күтпөстөн эле биз мына азыртан эле ошол тыюуну алып салууга биз долбоорду киргиздик. Батыр Каримов 5 жылдан бери кара алтындын майда сортун Өзбекстанга ташып иштеп келет. Анын үй бүлөсүндөгү жалгыз киреши булагы жүк ташуучу унаасы. Бирок 6 ай мурун Кыргызстандан Өзбекстанга көмүрдү унаа менен ташууга тыюу салынып, кара алтындын түрлөрү темир жол аркылуу гана жөнөтүлө баштаган. Мындан улам Батыр Каримов жумушсуз калды. Ал унаасы менен башка өлкөлөргө чыгууга мүмкүнчүлүгүм жок дейт. 6 aydan beri turabız şu yerde. Maşinalar tayындап алып кеп койдук машиналарына. Жүк болсо жүктөйлүк деп. Saylardan şağıl taşıldık desek, u yerde bar joktu, ozunun egeleri çıkıp kaldı, özleri taşıp ota, tehnikeleri özleri algandı. Biz şu kömürdü jolga koyup alganбыз işte. Кыргызстандан Өзбекстанга унаа менен көмүр ташууга тыюу салынышы менен Ош облусунун аймагында эле 100дөн ашуун айдоочу жумушсуз калды. Өткөн жылдын сентябрь айында өкмөт атайын токтом чыгарып, ички базарда кара алтындын баасы кымбаттап кетпеши үчүн ушул норманы киргизген. Бирок ошол эле учурда көмүрдү темир жол аркылуу сатууга да чектөө киргизилген эмес. Алгаш чек ара март айында ачылат деп айтылганы менен эми дагы 6 айга узартылышы мүмкүн дешет айдоочулар. Биз ага мына ушунча 50-60 шофер барбыз, биздин бала чака бар, башка бар. Дагы 6 ай токтой турган болсо, ушу 1 жыл ишсиз калабыз да. Биз иш менен камсыз болушубуз керек. Жүк ташуучу унаалар менен келишим түзгөнү келген өзбекстандык жеке ишкер темир жол аркылуу ташуу бир топ эле кыйынчылыктарды жаратып жатат дейт. Айтымында көмүрдүн майда сортун алып барган вагондор мөөнөтүнөн кечиктирип алып барат. Март айынан чек ара ачылса, көмүрдү унаалар менен алып кетсек жеңилдик болот эле деген пикирде. Кыргыз Республикасы менен көп жылдардан бери иштешип келем. Азыркы учурларда көмүр ташкан вагондор жетишпей жаткандыгына байланыштуу көмүрдү алып кете албай жатабыз. Анан вагондор менен алып барсак чыгымдары көп болуп жатат. Ал эми Ош облустук администрациясы бул маселе март айына чейин чечилерин билдиришти. 6 айга тыюу салынган токтомго өзгөртүү киргизип, 6 ай мөөнөтү бүткөн соң чек араны ачып берүүсү үчүн президенттик аппаратка кайрылдык дейт президенттин Ош облустундагы өкүлүнүн орун басары. Бул эми негизи иштеп турган ушул токтом 453 токтом мартка чейин. Азыр эми бул токтом бар. Ошол токтомду мартка чейин күтпөстөн эле биз мына азыртан эле ошол тыюуну алып салууга биз долбоорду киргиздик. Алып салынгандан кийин анан кийин бул жерден дагы эми алым салынбайбы министрлик кабинетинин жыйыны өзүнүн токтому менен бекитилет. Ошондон кийин биз тийиштүү иш-чараларды алып барабыз. Серепчилер баамында жаралган жагдай өлкөгө эки чоң маселени жаратат. 100дөн ашуун айдоочунун жумушсуз калышы бир маселе болсо, вагондоп ташылган көмүрдүн убагында жетпей жатышы өлкөнүн экспорттук сапатына терс таасирин тийгизет дейт. Мындай алдын ала тигил же бул тарап кызматты аткарыш керек деп айта албайбыз. Аны айтып атпайм, рынок мамилеси өзү ылгап алат. Ошондуктан бул жерде алдын ала мындай же тигиндей деген чечим өзү дагы туура эмес да. Эки тарап заказчик, заказды аткарып аткан жак, ошол кайсыл кызмат аркылуу биз ошол заказды каныктырабыз деген бир тиянакка келиш керек. Ошондо гана биз жыйынтыктоочу сөздү айта алабыз. Ал эми бул жерде менин жеке оюмда кандайдыр бир башка тараптардын да кызыкчылыгы бар да. Ошондуктан мындай чечилбей турган оор маселелер жаралып атат. Чек араны ачуу боюнча токтом долбоору жакында министрлер кабинетинин жыйынында каралышы мүмкүн. Бирок анда көмүрдү унаа менен ташууга уруксат берилет деген кепилдик жок. Кылым Сурапбаева, Адилет Нышанбаев, Т-Медиа.